Жалал Абадта үйүңө жеткирем деген айдоочу келинди зордуктоого аракет кылган. Жалал Абадта жөө жүргүнчүнү сүзүүгө жана зордуктоого аракет кылган айдоочу кармалды. Бул тууралуу Жалал Абад облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришти. Андагы маалыматка ылайык 23 февраль күнү саат 1:30 чамасында 1989 жылы туулган жаранды белгисиз жарандар үйүңө жеткирем деп унага салышкан. Бирок унадан түшкөн учурда аялды айдоочу зордуктоого аракет кылган. Ошондой эле унадан түшкөндөн кийин аны эки жолу сүзүп, андан ары кетип калган. Арыздын негизинде шектүү катары Subaru үлгүсүндөгү унанын ээсин кармашкан. Азыркы учурда унасы айып короо жайында токтотулуп, айдоочу тергөө кызматына жеткирилип, тергөө амалдары жүргүзүлүүдө деп жазылат билдирүүдө. Маалымат Супер KJ. Орозо айынын болжолдуу датасы айтылды. Быйылкы жылы орозо март айында башталат. Казакстандын муфтияты орозо айынын башталышы 11 мартка туура келерин билдирди. Бирок орозонун башталышынын так күнү айдын көрүнүшүнө жараша өзгөрүшү мүмкүн экенин айтты. Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгынан редакцияга билдиришкендей, жакынкы күндөрү Борбор Азия өлкөлөрүнүн дин кызматкерлеринин жылдык кеңешмеси өтөт. Анда орозонун башталышынын так күнү аныкталат дешет. Орозо айынын башталышы такталары менен Кыргызстан мусулмандарына кабарлайбыз дешти муфтияттан. Белгилей кетсек, былтыр орозо айы 23 мартта башталган. Булак Кактус KJ. Модель сулуулук сынактарына катышкан кыздар тартылган. Чүйдө соц тармак аркылуу интим кызматын көрсөткөн кыздар кармалды. Интимдик кызмат көрсөткөн интернет топторунун уюштуруучулары кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. УКМК тарабынан уюшкан кылмыштуулукка баңгизаттарды таратууга жана интимдик кызмат көрсөткөн сойкуканаларды мыйзамсыз иш аракеттерине бөгөт коюунун алкагында жогорку кызматтагы аткаминерлерге, бардар жарандарга, ишкерлерге эскорт жана интимдик кызмат көрсөтүү фактылары аныкталды. 20 февралда кылмыш жаза. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. 20 февралда кылмыш жаза кодексинин 160 беренесинде сойкулукка жана ыпластыкка көмөктөшүү каралган кылмыштын белгилери боюнча сотко чейинки өндүрүштүн алкагында жүргүзүлгөн тергөө ыкчам иш-чаралардын жүрүшүндө Чүй облусунун Ысык Ата районунун интернациональный айылынын аймагында мессенджерлер аркылуу интим жана эскорт кызматтарын көрсөткөн WhatsApp жана Telegram мессенджерлеринин чат администраторлору кармалды. Аталган интернет чаттарында Instagram жана TikTok социалдык түйүндөрүндө популярдуу болгон 18 жаштан 25 жашка чейинки 15ке жакын модель кыздар $300 500 000 өлчөмүндө акчалай акыга интимдик кызмат көрсөткөн сулуулар сынагынын катышуучулары тартылган. Жогоруда аталган администраторлор кыздарды коңшу өлкөлөргө Алматы, Дубай, Анкара жана Стамбул шаарларына интимдик кызматтарды көрсөтүү үчүн жиберип турушкан. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын жыйынтыгында эки жаран кармалып, алар Жазык процесстик кодексинин 96 беренесине ылайык Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Мындан тышкары бир катар тергөө ыкчам иш-чараларынын жүрүшүндө Бишкек шаарындагы отелдерде эскорт кызматкерлери кардадалары менен кармалган. Булак Сереп KJ. Жети-Өгүздө айыл жаштары имамга умрага жолдомо белек кылышты. Ысык Көл облусунун Жети-Өгүз районундагы Ырдык айыл өкмөтүнө караштуу Балтабай айылынын жаштары аталган айылдын имамы Рыспай Ассакеевке көп жылдан бери айыл үчүн аткарган эмгегин баалап ыраазычылык иретинде умра сапарына жолдомо белек кылышты. Айыл жаштары чогулткан жалпы акча 166 600 сомду түзүп айыл имамына тапшырышты. Айыл жаштары жолдомону имамга тапшырып жатып, сапары байсалдуу болушун, аман эсен барып келишин, бардык калуу тилек дуалары кабыл болушун каалашты. Булак Сереп KJ. Экс-депутат Камчыбек Жолдошбаев 2 айга камакка алынды. Беш сары жоопкерчилиги чектелген компаниясынын негиздөөчүсү жогорку кеңештин мурдагы депутаты
Камчыбек Жолдошбаев СИЗОго киргизилди. Бул тууралуу 1-май райондук сотунан билдиришти. Маалым болгондой 20 февралда 1-май райондук соту УКМКнын тергөөчүсүнүн өтүнүчүн канааттандырып Жолдошбаевди 19 апрелге чейин камакка алды. Белгилесек, Беш Сары жоопкерчилиги чектелген компаниясынын негиздөөчүсү салык төлөөдөн качуу жана алдамчылык менен УКМК тарабынан кармалып камакка алынган. Булак Кактус KJ. Дженго абакта катуу сабалганы тууралуу маалымат тарады. Жактоочусу комментарий берди. Социалдык тармактарда Дженго кайманы аты менен белгилүү Кадыр Досонов катуу сабалып, медициналык жардам алып, аман калганы тууралуу маалымат тарап жатат. Анын жактоочусу Назгүл Сүйүнбаева Турмуш басылмасына берген комментарийинде бул маалымат жалган экенин билдиришти. Ушундай маалыматтарды атайын ар дайым таратышат, түшүнүксүз болуп жатат, деди ал. 2024-жылдын январь айынын башында Дженго Бишкектеги тергөө абактарынын биринде каза болгону тууралуу маалымат тараган. Ал эми жазаларды аткаруу кызматы аталган маалымат фейк экенин тастыктаган. Кадыр Досонов учурда Бишкек шаарындагы номер 1-тергөө изоляторунда камакта. Бишкекте дайынсыз болуп жаткан 3 тууган аман эсен табылды. Бишкекте дайынсыз болуп жаткан 3 тууган Раяна Марукова, Мусабек Маруков жана Исабек Маруков аман эсен табылды. Бул тууралуу Ленин райондук милициясынан билдиришти. Белгилүү болгондой, бир туугандар бүгүн 26 февралда Ысык Көл облусунан табылган. Жергиликтүү басылмалардын бири жазгандай, балдар тууганынын үйүнөн табылган. Эскерте кетсек, буга чейин 24 февралда милицияга балдардын атасы кайрылып, 2009-жылы туулган кызы Раяна Марукова жана 2012 жылы төрөлгөн уулдары Мусабек жана Исабек Маруковдор ошол күнү үйүнөн чыккан бойдон дайынсыз болуп жатканын билдирген. Маалымат репортер KJ. Ош базарынан 93 000 сомго аялдардын ич кийимин уурдаган жаран кармалды. 11 февралда Киев жана Бейшаналиева көчөлөрүндө жайгашкан соода борборунан аялдардын ич кийимин жана башка товарларды уурдап качып кеткен жаран кармалды. Бул тууралуу Ленин райондук ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка караганда, ишкер 93 000 сомго зыян тарткан. 31 жаштагы КМ аттуу уурулукка шектелип, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Азыркы учурда анын ушул сыяктуу кылмыштарды жасоого катыштыгы бар экендиги такталууда. Булак репортер KJ. Сот экс-депутат Өмүрбек Бакировго өкүм чыгарды. Мурдагы парламентарий Ноокат райондук сотунун чечими менен макул эмес. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Бакиров шайлоочулардын добушун сатып алууга күнөөлүү деп табылды. Бул тууралуу Спутник агенттигине Бакиров өзү билдирди. Анын айтымында Ноокат райондук соту аны айыпка жыкты, бирок суммасын кабарлаган жок. Эскерте кетсек, Бакировдун мандатынан ажыратуу чечимин Бишкек административдик соту 7-июнда кабыл алган. Кийин аны Бишкек шаардык сотуда жогорку сотта күчүнө калтырган. 26 август күнү БШК Бакиров депутат болбой калганын расмий жарыялаган.